242 суроого келиппиз. Ассаламу алейкум, таксыр дейт. Бир суроо бар эле. Башка мазхабтагы, маз сы эмес, зы менен жазасыз. Башка мазхабтагы адамга уюлса намаз өтөбү? Же мисалы башка мамлекетке барып жашай турган болсо, башка мазхабтагы имамдарга уюп намаз окуса болобу? Болот. Ханафи мазхабтагылар, Малики, 4 мазхаб бар да. Ханафи мазхаб, Малики, Шафии, Хамбали мазхаб. Жаңы сабакка келип аткандар бул терминдерди түшүнбөй калышы мүмкүн, суроонун маңызына жетпей. Мазхаб дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып бара турган 4 тунук туура жол деген сөз. Жөнөкөй кылып түшүнгөндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө алып келген, Алла таала берип, буйруп, бизге жеткирген шариатка алып бара турган түз таамай 4 жол. Назыр сабакка келдик. Бул жерге келе турган деле жолдору бар да, туурабы, белгилүү. Эгерде белгисиз жолго түшсөңүз, сиз бул сабакка жетишпей каласыз. Кудум ошол сыяктуу бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга шариатка таамай алып бара турган түз жол, тескерисинче мазхаб карманса бидаатчык болуп чыгып кетет деген сөз эмес. Түз жол. Анткени эмнеге? Бир маселе көңүл буруңуз. Мисалы, муну сөзүм далил менен болсун. Намазда ат-тахиятта отурганда акыркы отуруу бар го, акыркы каада. Намазда мисалы куфтан намазын окуйбуз, имам келсе, Кудайым буйрса. Ошол намазда куфтандын 4-чү рекетинде ал-каадатул ахира. Миқдарат ташаххуд. Акыркы каадага отурабыз, 4-чү рекетте окуп, рүкүү кылып, анан каадага отурабыз. Ошол отуруу парз болот. Ошол отуруу, акыркы отуруу, каадага отуруу парз болот. Ушу парзды ким алган? Имам Абу Ханифа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген шариатка каршыбы же ошонун өзүн карманган? Карап туруңуз. Бир маселе менен ата тетиги Жебрейил пештеге чейин барабыз. Муну Азирети Абу Ханифа рахимахулла мазхаб башчыбыз, устазы Хаммад ибн Сулаймандан уккан. Ал Хаммад ибн Сулайман устазы Ибрахим ан-Нахаидан уккан. 3 адам кетти. Ал киши Алкамат ибн Сувайд деген табиинен уккан. Ал киши сахаба эң чоң улуу илимдүү сахабалар Абдулла ибн Масудтан уккан, 5-чи адам кетип атат. Ал киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан уккан. Неде уккан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина мечитинде отурганда, бул Сахих Бухари Муслимде келген, Араби, бедуин чөлдө жашаган бир адам чалмасын чалынып мечитке кирип, тоок чокугандай тез намаз окуганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечиттин оз жагында отурган эле жана адам чыгып бара жатканда, пайгамбарга саламдашып анан чыгайын дегенде айткан: "Иржи фасалли фа иннака лам тусалли". Кайтып кайрадан дурусураак туура намаз окугун. Сен толук кандуу намаз окуган жоксуң дейт. Дегенде кайтып келип намаз окуган биринчиден жакшыраак анын оюнда. Ошолон бирок айткан, жанагы сөзүн кайталган. Жок, толук кандуу окуп келген. 3-чү рет окуп келди. Толук кандуу жок, я Расулаллах. Чынын айтсам, ла ухсину гайра хада. Мындан да артыгыраак намаз окуй албайм. Мага үйрөтүңүзчү дегенде, бүт намаздын негизги парздарын үйрөтүп келатып туруп, акырында Қоатта, акыркы намаздын каадасында отурсаң, аукулта же ташаххудты айтсаң, фақат таммат салатук. Берекелүү оозунан аба коштоп берекелүү сөз хадис чыккан. Сенин намазың ошондо толук болот деген. Демек көрдүңүзбү, мазхаб деген түшүнүк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таамай алып бара турган жок. Бир эле өкүмдү мисал кылып атам мен сизге. Ошол өкүм тияктан чыгып атат. Болбосо намаз толук болбой калат. Ошол сыяктуу мазхаб деген ошол бир туган. Муну түшүнгөндөн эми суроого айтып келели. Башка мазхабта ошол адам күйүса болот. Эгерде толук кандуу башка мазхабтын өкүлү болуп, ошону толук кандуу карманып, адебин, жол жобосун сактап, башка мазхабты сыйласа окусаңыз болот. Анан баягы ата-бабаларыбыз айтканда, 2 тоонун чөбүн самаган эчки арамдан өлөт болуп, мындан жеңилдик бул мазхаб карманып келатып, жакпаса жөн эле далилдин алсыздыгына шылтап, бул далилдин күчтүү алсыздыгын сиз менен биз көрпенделер көрө албайбыз туугандар. Далилдин бул алсыз, бул күчтүү деп көрө албайбыз. Биздин көзүбүз жетпейт. Биздики -4 ал. Аны атайын Кудай жараткан илимдүү муштагит адамдар гана көрө алат. Биз көрө албайбыз да. Биз көрө албай калабыз. Караңгыда биздин абалыбыз, караңгыда отун терген адам, хатыбы лейл дейт, отун терген адам сыяктуу. Байкуш илгерки заманда чупунулук жашоо отун менен күн өткөн да, отунду терейинде ал караңгыда карайлап жылаанды кармап алат. Анан жылаан чыгат, анан эмне болот ал адам анан? Көзү көрбөгөн адам, кокуйлап. Кудум ошол сыяктуу болуп калат. Илими муштагит даражага жетпеген адамдын далил алкагында сүйлөсө. Анан 2 тоого секирип Ханафи мазхаб карманып келатып, жөн эле далилге күчү жетпейт дедик го, бирок негизи нафсисиндеги жаккан бир алсыздык бар, ошону кармап туруп, жок, бул жерде жеңилдикти кармайм деп 2-чи мазхабка секирет. Мисалы. Анан андан 3-чү мазхабка секирет, андан 4-чү мазхабка секирет. Мисалы бирөө келет да, Ханафи мазхабта бисмиллахны айтуу, Ханафи мазхабта мисалы тартип менен алуу парз эмес, сүннөт, бирок парз эмес деп бирөө менен сүйлөшүп тартип коям. Зеригет да жаңыдан дарат алуудан. Ханафи мазхабта тартип парз эмес, сүннөт.
эми баягы сүннөт калып кетип атат, бирок дааратың өтөт деп келет да, анан келет даарат алып келет, жолдон аялга колу тийип кетсе, жок, эми Ханафи мазхабта аялга колу тийсе сынбайт, дигилер да сынат. Ошентип 4 мазхабтын жеңил жерин издеп отурат. Бул болбой калат. Андай адамга намаз окуган болбойт. Этиятташ керек. Эми болбойт деген этиятташ керек. Түшүнүктүүбү? Шафии башка мазхаб толук карманган адамдын артында окусаңыз болот. Анан байпагына мас тарткандар нанып көргөн адам артында өтпөйт. 4 мазхабта тең байпакка мас тартылбайт. Бул боюнча анан калыс айтты, могу ким дебегиле? 46 жылдан бери сабак берип келе жаткан мен эч ким эмесмин туган. Саид Багдаш устазыбыз, Чубак устазыбыздын устазы. Ошол Мадинада, сиз ошол жер эле туура деп атпайсызбы? Ошол Мадинада Тайиба университетинде сабак берип, ошол 4 мазхабтын тең ишенимдүү булак китептерин алып келип, мына бул мазхабта да байпакка мас тарткан болбойт, хадистин түшүнүгү мындай. Ал маасы максат кылынган ал жерде. Бул да болбойт деп бүтүм чыгарат да алымдарыбыз. Элестетиңиз. Анык бирөө байпагына мас тартып атканын көрүп калсаңыз, намаз окуганга болбойт. Бул динде фитна, бир мындай бузукучулук жаратуу эмес, бул такыбачылыктын аркасында намаз окуу маселеси. Түшүнүктүүбү? Болду, буга экинчи кайтпайбыз. Башка өлкөгө барып калсаңыз, уюйсуз, ооба, ал ката деген сөз жок. Болгон алымдар айтат, ошондой көп мазхабтар окула турган жерде бул мазхабта даарат сындырып, бирок бөлөк бирөөндө сындырбай турса, талаш тартышты билген, илимдүүрөөк адам өткөнү жакшы дейт. Мисалы, элестетиңиз, бизге Египеттен, башка Малайзиядан Шафии мазхабынын өкүлдөрү келип калды, сизге түшүнүктүү болсун. Анан келип калса, биздикинен бирөө имамга чыгып атса, ошолордун фикхул мукарран, илмул фуру, хилаф, Шафии мазхабта аялга кол тийип калса, шахват эмес деп коет, айтар жабчынан тийип калса даарат бузулуп калат. Ошондой тийип калса да барып даар бизде бузбайт, бирок алардын жүрөгүнүн тынчтыгы үчүн барып даарат алып кел уйганы жакшыраак болот дейт. Түшүндүңүзбү? Ошондой бир туган. Кийинки суроо. Толук кандуу мындай түшүнүк алдыңыз да? 249-суроо. Assalamu alaikum тақсыр дейт. Мен Россияда иштейм, өткөндө Чубакста түшүмө кирип, акылыңды бекем кылганга иштет деди. Маанисине жакшы түшүнбөй калдым дейт. Акылыңды бекем кылганга иштет дегени бул терең ойлон, шашылба, жети өлчөп биргес дегени. Анткени акыл деген эмне туугандар? Акылдын аныктамасына келели, бул ар бир нерсеге жооп бериш үчүн илим керек. Илим болуш үчүн биз муштахид эмеспиз, китептен айтыш керек. Китептен. Унутуп калса китептегисин, же билбесе мен карап келейин деш керек, анын уяты жок. Китепте акыйда жаатында эң чоң күчтүү жазылган китептердин бири Шейх Тафтазани рахимахуллахтун Шархул Акаид ан-Насафия деген китеби бар. Ошол китепте акылдын аныктамасын берет. Кувватун лин-нафс. Алла таала акылды адамдын нафси жан дүйнөсүнө күч кубат кылып жараткан. Мындайча айтканда, бул адамдын жараткан жанынын башкаруучусу ушул акыл болуп эсептелет дейт. Бихи тудрикун нуфус ал-улум ад-дарурия ван-назария. Ошол акылды күч кубат кылып берип денеге жаратты Алла. Ошол менен оор түшүнүктөрдү дагы түшүнө турган кылып, жеңил түшүнүктөрдү да түшүнө тургандай кылып жаратты дейт, касият кылып. Акыл ошол. Акыл кайсыл тилинен чыккан? Араб тилинен. Уңгу бар да туурабы? Мисалы, менин атым Калыс. Калыс деген эмне деген сөз? Калыс дегени чубак устаз чубак. Неге? Күн чубактап, жарыктап кирсин. Калыс деген калыс болсун, адилеттүү. Манас атадай, мисалы, курама топ деген, Айкөл Баатыр болсун дегени. Бирөөнүн аты Акылбек, акыл чечен болсун деген. Бирөө таланттуу болсун, жигитке жетимишен ыраазыдык кылат дегендей сөз да. Майрамбек жакшы болуп, күнү ата-энесине майрам тартуулап турсун дегендей. Акыл деген сөз каяктан чыкты десе, араб тилинде муштаккун мин иқалил баир, бул чоң илим. Жанагы аттын тушагы болот го, биздин түшүнүк менен айтканда. Арабтар төө жанагындай кетип калбасын деп төөгө тушак кылып жип менен байлап койгон, ошону акыл деген сөз ошондон чыккан. Тыйып турат. Төөнүн качып кетүүсүнөн, же биздин мисалда аттын качып кетүүсүнөн, малдын качып кетүүсүнөн тыйып турган тушагы деген сөз, кишени деген сөз. Демек, акылдуу адам деп мындан биз тил илиминен тыянак чыгарсак болот. Акылдуу адамга жарашпай турган жосунсуз аракеттерден тыйып турган нерсе бул акыл болот. Демек, биз баланча бирөөнү акылдуу деп айта турган болсок, ал жаш баланын ишин кылбайт, 40 жашта болуп туруп. Ал кем чонтойлук ишке барбайт, ал ар намысын сатпайт деген түшүнүк болот туган. Демек, көрдүңүзбү? Чубак устазыбыздын ошол жерде сизден акылыңды бекем кылган иштет деген таксырым, терең ойлон, шашылба. Шашылып кетпе. Эмоцияга берилбе. Аял затынын иши. Аял заты эмоционалдуу болот. Ал алардын кемчилиги эмес. Аял киши сезимтал болбогондо, биз бул дүйнөгө элестетиңиз, сезимтал болуп түндө уйкусун ширин көрүп, таттуу көрүп уктап калганда, мондай болбойт элек азыр. Мындан да боюбуз кичинекей болуп кетет беле, Кудайга маалым. Албетте, ал башка маселе, бирок сезимталдык аялга жарашат, эркек акылдуу. Демек, терең ойлон, шашылба деген сөз, жети өлчөп биргес. 250-суроо.
Ассаламу алейкум тақсыр дейт, менин 20 жаштагы инем бар эле, ар дайым намазында бекем сөзүн атак, эч кимге зыяны жок адам эле. Күтүүсүз жерден рак оорусуна кабылып, жүлүн чучук алмаштыруу операциясынан кийин көз жумуп кете берди. Кээде түшүмө кирип турат, жүзү нурлуу, кийими таза жана башында топусу бар. Бир жолу Куран китебин көргөзгөн, жакшы жакка жогуруп койгон. Менин суроом, бул дүйнөдө үйлөнүү буйрубаптыр. Ошондо инимдин кабыргасынан жаралган аялзат жокпу? Ал барзах дейт, барзах деген кабыр жашасын айтат. Ал чыныгы жашоонун кире бериши. Ал барзах дүйнөсүндө да же акыретте үй бүлө кура алабы? Аллахым ыраазы болсун дейт. Бир тууганына түпөйүл болуп атат да, кыжаалат болуп атат. Курандын аяты менен жооп беребиз. Бул туурасында Фуссилат сүрөсүнүн 31-аятында келет. Ооба, кабырдагы жашоосун айта албайбыз, ал жерде рахат болот. Кабыр момун адамдар үчүн хадис сахих бар, Бухари мусулмда хадис келген. Ал-кабру имма раудату мин риядил жанна. Бейиш бакчаларынын бир бакчасы болот, таква момундар үчүн дейт. Кадимкидей бейиштеги ордунун эшиги ачылып рахатын көрүп турат кабырда. Же күнөөкөр мусулмандар үчүн жана капыр гайыр диндер үчүн хуфратун мин хуфаруннар, тозоктун бир чуңкуру болот, аңгеги болот. Кадимкидей тозоктун орну көрүнүп бир кыжаалат кылса, ошондон жылан чаяндар келип бир чагып кыйнап турат дейт. Кудай андан бетин ары кылсын, сактаган болсун Алла Таала. Айтор кабырда рахат болуп турат таква момун адам үчүн. Акыреттечи, акырет үйлөнөт, хурлайындарга үйлөнөт да. Анткени Куранда аят бар, «Валакум» периштелер айтып атат. Периштелер жакшы адам жан бергенде өзлөрү келип ошол адамга куш кабар айтат. Эмне деп? Сүйүнчү кабар айтат. «Валакум фиха ма таштахи анфусукум, валакум фиха ма таддаун». Фуссилат сүрөсүнүн 31-аяты. Силер үчүн дейт, таза таква өмүр кечирген адамдар үчүн акыретте «Валакум ма таштахи анфусукум». Бейиште нафсиң жыргалчылык болот дейт. Каалаган нерсеңер болот дейт. Элестетиңиз, жакшылык болот деген сөз да. Бул дүйнөдөгү амалынын жакшылыгын көрөт. Мисалы, жанагындай го жаз жарыш, күз күрөш, жалкоолукка ыктабай, ыкшоо тартпай, жаздан баштап күжүрмөн кайрат менен аракеттенип, эгинин эгип, күзүндө ошону диги тегирменге чаптырып келип ун кылып, анан шекесин тердетип, кышкысын ошол ун менен тамак аш жасап, чай ичет го. Ал жаз жарыш, күз күрөштүн аракетин көрүп атат ал. Чекеси тердеп, ошонун үзүрүн, майдагын көрүп, ошентип жыргап жеп атат ал адал. Кудум ошол сыяктуу жакшы өмүр кечирген адам акыретте каалаган нерсеси болот. Ал жерден кыжаалат болбоңуз, хурлайындар өз тосу болот. Муну айтсам жеңелерим кызганып кетиши мүмкүн, бир айтып коеюн бирок, еще один лайфхак болуп калсын. Жеңемдер туура эле түшүнүш керек аны. Акыретте кызгануу болбойт да. Акыретте мейли акыретте жыргасын, бирок бул дүйнөдө жаман жолго барбасын да. Баягы үй бүлөдө Мухтасар таргиб ва таргиб бир катар хадис китептеринде келет. Сахих хадис бул. Кайсы бир таквада үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылып, чыныгы эркек болсо, чыныгы жигит, эркек, мусулман мырзасы болсо да, үй бүлөсүнө жакшы карап, жакшы мээримин төгүп, садакасын аткарып, жакшы турса деле, аялы мындай бет бактык кылып, бой көтөрүп, күйөөсүн моюндабаса, тоготпосо, эркек жакшы болуп туруп, аялы өзүнөн кете турган болсо, кадимкидей бейиштеги хурлайын айтат да. Биздин күйөөбүзгө этият бол депчи. Этият бол. Эртең кыйналып калба дейт. Бул жеңемдердин кызганычын ойготпойт, иншалла. Бул анткени акыретте туура эле болот да. Кыжаалат болбосун, болгону айтайын дегени мындай бир күйөөсүнүн кадырына жетсин деген эле маселе. Түшүнүктүүбү? Кийинки акыретте кыжаалат болбоңуз, иншалла. Сиз өзүңүзгө кыжаалат болуңуз. Ассаламу алейкум тақсыр дейт, мен эпилепсия, талма оорусу, оорусу менен талма оорусу да жекем туурабы? Эпилепсия оорусу менен ооруйм. Анан азыр дары ичип абдан шалдырап уйкум келип, кээ бир намаздарым убактысынан кичине жылып кетип жатат. Мисалы пешимди бая күнү саат 3-тө окудум. Кээде багымдаттарым каза болуп кетип жатат. Мен ден соолукка кам көргөнүм жакшыбы, же дарыны таштап салганым жакшыбы? Кайсынысын жасасам Аллахыма жакыныраак жана сүйүктүү инсаны болом дейт. Ооба, талма оору. Азыр учурда талма десе көпчүлүк эле баягы молдолордун арасында ар кандай көбөйгөндөй, медиктердин арасында ар кандай баардыгына ташкыл кылбайбыз, көпчүлүгү жакшы, бирок бирин серин жаман жана шылуун бизнесмендер чыгып калгандай, талма десе эле сеники жин илешиптир дегендер болот. Туура жин кандайдыр деңгээлде илешет экен, бирок ал медициналык тараптан бир оору да, ошондой тараптан да оору болот. Ошондо бул киши айтып атат, мен дарын ичпесем оорум күчөп кетет экен, дарыгерге жолуктум. Дарын ичсем кээде намазды убагында окуй албай кечиктирип калат экенмин деп. Сиз жакшы дарын ичиңиз, дарыланыш керек. Бул шариаттагы буйрук. Анан экинчиден бирөө жанагы эскерткич ойготкуч, будильник жана башка ойготкучтарды сааттын коюп, же бирөөнү бекемдеп даярдап коюңуз, тууганыңызды же жеңемди же эниңизди, жана намаздын баштапкандан акыркы убактысы бар да. Ошол багымдат
ал уктатат, дары уктатат кээ бирлары. Ошондо намаздын убагы чыгып кетелек болгондой, макруу убагына кирип кетелектей убактасында ойгонсо, дарыны да ичкен болосуз, бир аз уктаганда болосуз, анан намазыңызды да окуган болосуз. Ошондой кылыңыз. Сиз ал учурда күнөөкөр эмессиз. Сизден башкаларыбыз дары ичип оорубагандарыбыз убактында окушубуз керек. Бирок сиз дагы намазды каза же макруу убагына чүрбөңүз. Мисалы, асыр намазы 5:30 башталсын деп коелучу, мисалы 6:10 башталсын деп коелу асыр намазынын азаны. 6:10 окушубуз керек. Сиз дары ичик үчүн уктап калсаңыз, шам намазы мисалы деп коелу 8:10 деп коелу. Күн батайын деп калганга чейин окушубуз керек болот. Батайын деп калганда нуру өчүп, нурсуз болуп барганда тунарып, кунарып, бул макруу убагы башталат. Ошондо макруу убагына жеткирбей туруп ойготуп окушуңуз керек болот. Бул эми айла жок үзүрү бар болуп атат. Бул ошондой гана адамдарга тиешелүү маселе. Башкалар өзүн үзүрлүү санап калыс айтты деп кечиктирип мен жооп берип калбайын анан кыяматта. Бул адам үчүн жекече бекитилип айткан суроо тууганым. Кийинки 253 суроо: мен оор абалда турам, мага дуа алып коюңузчу. Вне маточный болуп операция болдум, бир трубамды алдырып, дагы балалуу болгум келет, 2 балам бар. Дарыгерлер балалуу болушуңуз 50-50 деп жатышат дейт. Дуа кылабыз. Сиз өзүңүз да жана эжекебиз айтып атпайбы, 41 күн тахажжуттан Аллахымдан жакшы бир ыймандуу кыз сурадым деп. Аллахым кабыл кылуучу туган. Аллахым кабыл кылуучу. Биз эшикти кага албай атабыз. Биз эшикти кага албай атабыз. Балким биздин дааратыбыз толук болбой калып атат. Балким биз намаз окуп сураганда делечи, туугандардын акысына мындай кириптер болуп, ошол себептен дуабыз кабыл болбой атат. Ал бизден да. Ошон үчүн туугандар менен мамилени ыктап, сиз бекемдеп, дааратты жакшы алып, өзгөчө тахажжуд намазында сураңыз, Аллах кабыл кылат. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойибатан иннака самиут дуа. Пайгамбарлардын дуасын айтыңыз, о жараткан, телегейи тегиз жараткан Аллахым, Кудайым, өз даргөйүңдөн мага мени мураскар болуп жакшылыкта басып кыла турган уул кыздарды насип кыл деңиз. Ушул жерден бир суроо туугандар. Сабак мен эле сүйлөп койбойм. Же жөн эле угуп кетпейсиз. Мынакей сизге сураныч иретинде тапшырма берилип атат. Экинчиси эки тараптуу шериктеш керек. Биринчи сиздерге суроо. Жакшылап мынта коюп көңүл буруңуз, кунт коюп. 2 жашоодо, бул дүйнөдө эле эмес, 2 жашоодо эмне кымбат? Эч уялбай жооп бере бериңиздер. 2 жашоодо эмне кымбат? Ооба, 2 жашоодо ыйман кымбат, дагы ден соолук кымбат. Эң жакшы. Убакыт кымбат, дагы. Сол мунун баары кирет жооп. Бирок таасын бир жооп бар. Ыйман айтылды. Дагы кандай? Болуптур. Тагыраак жооп беришсиз. 2 дүйнөдө эң кымбат нерсе эмне? Эң чоң максат эмне? Алланын ыраазычылыгы эң чоң. Эми экинчи суроо. Алланын ыраазычылыгына көңүл буруңуз. Алып бара турган эшиктер көп. Бирок эң ортоңку жакынкы эшик эмне? Кайсыл эшик менен биз Алланын ыраазычылыгына жете алабыз? Дагы? Бирөө жооп берди, албай калдым. Дагы бирөө могул жерде сүйүү деп ким айтты? Колун көтөрүп койсо болобу? Ким айтты Алланы сүйүү деп? Бирөө жарым айтты, айта элекпи? Бирөө айтты да, кечиресиз. Алланы сүйүү менен биз ыраазычылыгына жетебиз. Алланы чын жүрөктөн сүйүү менен биз ыраазычылыгына жетебиз. Эми тууган кайра. Алланы сүйгөн адам түнкүсүн толук уктай алабы? Уктап жата алабы? Жүрөккө көңүл буруңуз. Олияларчы. Китептер бар да атайын. Рисалатул Кушири жана башка. Бул Аллага болгон ишк илахи дейт. Ал-махаб, ал-хуббул илахи. Аллага болгон сүйүүнү көңүл буруп туруңуз. Мону адамдын жүрөгү десек, пенденин жүрөгү. Бир учкун эле жалт этип калса, ал адам уктай албай калат. Сүйүүнүн, Аллага болгон сүйүүнүн жүрөктү бир чөйчөк деп эсептесек, Аллага болгон сүйүүнүн бир элеси чагылышса, ал адам уктай албай калат. Ханафи мазхабта Бадруттин Айни рахимахуллах түнкүсүн тахажжудга келдиби деп улам турат эле, уктай албайт эле байкуш. Анан бутун түз сунуп жата албайт эле. Эмне бул бидаат кылдыбы? Эмне бул бутун жатканда түз сунуп бүрүшүп жатат эле. Эмнеге бул эмне күнөө кылып атабы түз жатып? Кылан тээп аткан жок. Баш жок. Бул жүрөгүнө Алланын сүйүүсүнүн учкуну түшкөн адам. Кандайча? Бул бутун Алланын астында көзөмөлүндө бутун сунуп жаткандан уялып атат бул. Атанын астында бутун сунуп отура албайсыз го сиз. Керсейген гана бала мынтип, колун чөтөрүп брат деп сүйлөшпөсө, башка бирөө мугалимдин, улумундун астында бизде адеп бар, бутун сунуп отура албайт ал. Жана керектүү хадиске кошкон, Бухари Муслимде хадис келет: "Иннан набийя саллаллаху алейхи ва саллям лам ямудда риджлайхи". Ата-энеси эмес, досторунун астында бутун сунуп отурбайт эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карап коюңуз. Катуу талып кетпесе эле бутун сунуп отурбайт эле дейт. Достуктун маданиятына адебин карап коюңуз.
ошого бүрүш уктайт эле дейт да Бадруттин Айни рахималла. Алладан уят, мен кантип монтип турам депчи. Демек, эки дүйнөдө эң кымбат чоң максат Алланын ыраачылыгы. Куранда келет ридвану миналлахи акбар, Алланын ыраачылыгы жоголтурат. Алланын ыраачылыгына жакын алып бара турган жол бул сүйүү. Сүйүүнү пенде ишке ашыруу үчүн эмне кылыш керек? Суроо кайра эле. Эмнени өтөш керек? Алланын сүйүүсүнө ибадат кылыш керек. Туура. Дагы зекет эң туура. Мунун баарын бириктирип мындай биз азыр туура жооп беребиз, бирок бирдикти мындай бириктиргенде пенденин Алла жаратуучу, биз жаралган макулук, кулубуз, пендесибиз. Алланын сүйүүсүнө арзуу үчүн пенделик милдетти өтөш керек. Неге бул жооп? Муну Шейх Рамадан Бути айтат. Көңүл буруңуз. Ал-Убудия, пенделик милдет деген китеп жазган. Неге? Көңүл буруңуз. Бирөө келет, намаз окуйт, бирок монтип туруп окуйт. Только мен эле туура, мен эле депчи. Же мындай деле окушу мүмкүн. Бирок мечиттен чыгар замат бирөө менен унасыз кичине эле темир сырылып кетсе, аны менен намаздык бүт сөздөр эсинен чыгат да ашатып, балким намаз окуган адам антип сөгүнбөйт, бирок бул сөгүнүшү мүмкүн. Үйүнө барып жакшынакай намаз окуйт, башка кылат, бирок аял мен бул намаз окугандар деген эмес, туугандар. Мен өзүбүздүн сапатыбыз, бул ичинде гана айтыла турган маселе, туура түшүнүңүз. Жок. Пендечилик милдет ошол мечиттин ичиндеги окуган намаздын күзгүсү сыртта көрүнүш керек болот. Анткени пенде баардык убакта пенде. Жандай эмеспи? Мечиттин ичинде пенде болуп, мечиттин сыртына чыкканда пенде болбой калабызбы биз? Алланын ыраачылыгы баардыгынан кымбат, эстеп калыңыз. Алланын ыраачылыгына түз алып бара турган жол бул Алланын сүйүүсү. Алланын сүйүүсүнө жеткире турган нерсе пенде экенибизди сезиниш керек. Пенде экенибизди, Алланын кулу дегенден беркилер жана укукчулдар, демократтар түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн пендеси деп айтайын, алар да жаратылбай. Алланын, Кудайдын пендеси экендигин тан алышыбыз керек. Ошондо пенде экенин сезгенде окуган намазыбыз бөлөкчө болот, зекетибиз, жүрүш турушубуз бөлөкчө болот тууган. Биз азыр 253-кө келиппиз, Асаке белгилеп коюңуз. Сизден келген суроолорго жооп берип кетели. Анан жанды суроолорго да кезек беребиз. Ассаламу алейкум устаз дейт, таксырда окуй берейин. Таксыр дейт, биринчи бул суроону берерден болуп калыптыр. Берерден эке беркиндей. Бул суроону берерден алдын кечирим сурайм. Бир аз ыңгайсыз болсо кечириңиз. Сиз да мени кечирип коюңуз. Алдын ала кечирим сурайм. Имандуулуктун белгиси. Суроом дейт. Ажаатканада оор заара кылгандан кийин истинжан айтып атат. Даарат алуу үчүн артка жакты колдон келишинче жууп тазалайм. Анан намаз окуйм. Кийинки жолу киргенде оор заара кылбасам дагы арткы жакты бумага, кагаз менен сүртсөм, бумага бир аз саргайып калат, ошондо намаз кандай болуп калат? Намазыңыз дурус эле. Намазыңыз дурус. Курандан жооп: Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Пенденин күчү жетпеген жүктү Кудай жүктөгөн эмес. Сиз истинжага бардыңыз, оор нерсе чыкты, туурабы? Кичинекей чыкса сүннөт болот. Жанагындан кечиресиздер, ушинтип көрсөтөйүн, диги жердин көлөмүнчөлүк болсо важип болот. Андан дагы жайылып кете турган болсо парыз болот, кадимкидей фардыл амали. Көбүнчө сүннөт чыккан аз эле болот. Биздики важип менен парыздын ортосунда болот азыр. Тамакты очойтуп жейбиз го туугандар. Жайылып кетет да көбүнесе. Аны колдун келишинче тазалап, жууп, бир аз отуруп, анан чыккандан кийин дагы саргайып калып атканы, ал эми ошол Кудай күчүңүз жетпеген нерсени жумшабайт. Ал сары өң калбаш үчүн дагы анда сиз адамдар намаз окуп чыккандан кийин дагы калышыңыз керек болот, ал жерде тазалап. Элестетиңиз, баарыбыз сабакты өтүп намаз окуп чыксак деле саргайып калбаш керек деп дагы эле жууп отурушуңуз керек болот. Бул Курандагы аятка каршы келет. Экинчиден биздин могу фикх китептерде бир канча аят хадистердин эреже чыгарат. Иннамат таклифу биқадрил вуса. Адамдын мойнундагы жүк мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Албетте муну кылып шашмаланып тез кетпеш керек. Шашпай отуруп, бүтүрүп, тазалап, жууп, бир сыйра кургактап анан келесиз, ал жагына жооп бербейсиз. Анткени мына могу ыктыярга, бирок Мухтасарул Уқая деген китеп бар. Ошондо даарат бөлүмүндө начисатты келет. Вала ядурру бақау асарин яшуққу завалуху дейт. Бир нерсени тазалап жуугандан кийин изи калып кала бере турган болсо, анын калганы зыянын тийгизбейт дейт. Маселе жуусаңыз эсептейт. Баланын жалаягын сыяктуу кылыңыз. Баланын жалаягын шунчалык бала заңдап койгон болот, булгап. Канча жууса деле изи калып калат го саргайып, зыяны тийбейт. Диги ошондой. Болгону ынта коюп биринчи тазалаңыз деген сөз. Түшүндүңүз да? Анан экинчи маселе, мен өзүм парапрактик болуп кичине барып калбадымбы?
Анан бир канча себептер бар экен. Эми Египетте ысык болуп келип эле нымга отуруп калабыз, ал жер бүт бетон болот, бетон болбосо жанагындай эмелер курттар чыгып калат, эми кыйын эле жашоо да окуу үчүн. Анан ысык суук болуп ошондон себеп болгон окшойт, тирешина жана жаракка кетип. Кээ бир учурларда адам түгүн тазалабагандан, анан эми улуу сөздү уят жок ушунча болуп калды, кээде истинжа маселеси тазалабагандан да болуп кала берет экен да, бул себептер көп экен. Ошон үчүн мен бул боюнча башыман өтүп жана суук себептен болду. Анан дарыгер менен кеңешсем, бүгүнкү заманда жанагы Кыргызстанда негедир ушул жаатта колдонгон нерселер мындай качествосы, сапаты өтө начар экен, ачык экен. Өтө начар экен. Биз жактан көрдүк, өзү негизи кечирип коюңуз, бул өтө зарыл маселе. Калыс сен жакшы мурда узак жооп берет элең, азыр кыска жооп берип калсың деп досторум айтып калат, комментариялардын кээ бирлеринде. Бирок мында кегире эле жооп беришим керек ал. Боюм кичинекей болсо да 2 метрдей жооп берем азыр. Керек. Анан истинжа маселесинде дарыгерлер айтат, эң жакшысы деп хирургиядагы дарыгерлер менен кеңештем, консультациям. Жана антибактериальный бар го, влажная салфетка, суу. Ошону колдонгон бул өтө жакшы болот деп атат. Анткени берки сапатсыз кагаз болгон себептен көп бактерия. Анан бизде билесиздер, кирип чаң бастырып коюп коет, ал тазамын деп жаап да койбойт аны. Ошон үчүн ал бактерия менен өтө кыйын болуп калат. Тазалап жуугандан кийин кургактап калганда да жанагындай антибактериальный нерсени колдонгон жакшы болот. Анан жууган өтө пайдалуу болот. Микроб калтырбайт. Самындап жууган бул өтө жакшы болот, кир самындап жууган. Буга көңүл буралы туугандар. Коркуп жүрө бербеңиз да, тазалап кийин жууп коесуз. Кийинки экинчи суроңуз. Медицинадан да пайда. Кандай бактылуу адамдарсыздар, ажекемдер ушинтип айтып берип атат да бизге. Мусулман адам ар жагынан бар болуш керек. Медицинага кызыгыш керек. Балдардан бирөөнү мыкты медик кылыш керек. Экинчи суроо, таарат алганда кээде мурундан суюк кан эмес, нажасаттарга, суюк кан нажасаттарга аралашып, кичине кан чыгып, ошол учурда таарат кайрадан алуу керекми? Ошол мурундан чыккан нерсеге деп айталы, кагаз короп. Кичине кан чыгып калса, кан чыкса ошол эсеп таарат бузулуп калат. Кан чыкса ошол эсеп таарат бузулуп калат туугандар. Таарат бузулуп калат. Бизде көптөгөн китептер, ошонун бири Мунниятул Мусаллиде Шейх Мухаммад Ал-Кашгари рахималлах айтат: "Иза жаваза даму мол". Мурун эки бөлөт, мол жери сөөк жери. Анан бул жери жумшак жери. Маринал дейт. Кан келип нажасат. Жумшак жерине келип ичинде катып калса да, могу жумшак жер сырткы дененин өкүмүн алат. Ал деген сөз могу бияка эле кан чыкты деген сөз болот, таарат бузулат. Анан могу катуу жерине келип кан токтоп калса, кечирип койсом, муну айра жок айткан жок. Дигинтип кан келиптир, чыгарыш керек, көрөбүз деп тыгып алыш шарт эмес бир нерсени. Ал кечиримдүү өлчөм. А могу жумшакка келип катып калса, кан же билинсе ушул жерден, ал таарат бузулган болот. Анткени бул сырткы өкүм. Кандай эле гусул алганда ооз менен мурун сырткы өкүмдөгүдөй болот. Сырткы өкүм деген сөз, бирөө гусул алып бүткүл денесин чоло жерин калтырбай жууп, бирок ооз менен мурунун албаса гусул өтпөй калат Ханафи мазхабта. Анткени бул сырткы деп этибар кылынат. Түшүндүңүз да могул жердин эрежесин дагы. Ошондой суюк кан келип калса, бүтү, ал таарат бузулуп калат, кайрадан таарат алышыңыз керек болот буртун. Мына ача турган суроолор да буларчы. Ачылып түмүнө боюң көтөрүлүп көкөлөп кетет экенсиң да. Устаз дейт, кол жазмамды түшүнбөй кыйналган болсоңуз кечирим сурайм да, өтө сонун. Машалла. Суун ичкенде замзам кылт-кылт деп эле мындай такалбай өтүп кетет, ошондой эле окудук, садаган кетейин. Ички жанды мерка жанагындай кол жазмадан билип алабыз деп. Ушундай эки жүздүүлөрдүн кол жазмасы мелкилдейт, бирок өзү эки жүздүү болуп атпайбы? Ошон үчүн ал психологиядан моюндабай калды да азыр. Кол жазмадан эмес экен көрсө депчи. Дешияпты эми ошентип өздөрү кайрачы. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Түшүмө ат жылкылар көп кирет, бул эмнени билдирет? Негизи ат адамдын досу дейт, жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, мына Ихтиярдын 3 томунда келет, Сунан Абу Давудда келет. Аллиму ауладакум римая. Эркек балдарга жаатканды, бутага жана марага жеткизгенди, бутага атканды үйрөткүлө, вассибахата суда сүзгөндү, варукубал хайл атка мингенди дейт. Бул бир хадисте келип атат. Куранда да келет. Литаркабуха вазина деп атты качырды айтып келип, литаркабу ошону минүү үчүн жаратып берди, вазина анан адамдын көркү деп келет. Куранда да Аллах Таала мындайча айтканда, маудал имтинан дейт, пендеге жакшылык кылганын эскерип айтып атат. Демек ат жакшылыктын чынасы. Хадисте де келип атат. Анан кыргызда дагы ошо. Антип түз эле айтып койсоң түшүнбөйт да аны. Курандан айтып келип атам, сиз уксаңыз бир аз. Хадистен айтып атам, анан ул дейт түшүп атам тууган. Бизде дагы баягындай бүткүл жаныбар сатып кетет, ат сатпайт дейт. Ат караңгыда бир баскан изин унутпайт, ошол из менен алып барат адатта. Ат сатпайт. Ошон үчүн жакшы сөз бар, бул динден чыккан, атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Демек сиз көп саякаттайт экенсиз. Дүйнө кезет экенсиз, Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Дүйнө кезгенге чейин илим окуп, билим окуп, имандуу болуңуз анан. Кыргызстандан чыккандан кийин жанагындай ачык
ачык чачтар көргөндө жагылды түшүп көздөрүн ометип кетпесин жанагантип. Өзү кармап, мен ушул элимди мындай бир көрсөтүп атам, чагылдырып атам деп маданиятын, туу чокусун көрсөтүп, билимдүүлүктү көрсөтүп, демек жер кезет экенсиз. Бул көз ачыктык эмес, эми кезбей калсаңыз мени келип күнөөлөп жүрбөңүз жакадан алып. Кыргызстан ичин кезсеңиз деле ошол саякатта туурабы? Баткенге барсаңыз Айгүл көктөгөндө 14 күн көктөйт экен. Көлгө барсаңыз мисалы, эмени жегени барганда апорттордо. Экинчи суроо, соода сатыкта мурабаха келишими бар экен, бул кандай амал дейт. Мурабаха дегени бир туган араб тилинде мурабаха деген пайда көрүү деген сөз. Азыркы учурда биздин банктардын түшүнүндө мурабаха деп ушул биз мындай пайыз сүткорлуктан качып, тегеренип өтүп, ошол бизге байгынтып жазылып, биз аркылуу буюмдарды башканы сатып аласың, адал сооданын түрү деген эле сөз карапайым айтканда. Бирок ал 100% адал болбой атат, эми оңолуу жолунда. Оңолуу жолунда бир туган. Кийинки суроо. Менин боюма туура келген суроо экен, анан бул кичине чоңураак экен. Биринчи баштайын. Ассаламу алейкум дейт. Үйлөнөрдө бала менен кыз бири-бирин бир жолу, кээ бирлер 3 жолу көрсө болот дейт. Кандай болуш керек? Негизи эми бул трендтен түшүп бараткан суроо өзү. Анткени буга жооп бергенбиз. Чубак устаздын мешитинде жооп бердик, биякта деле башка устаздар деле адамдар жооп берип атат. Өзү негизи бир жолу көрүшөт, негизи. Эркек менен бала баягы бир жолу көрүшсүн. Анан 3 жолу көрүшөт деген аны жалгыз көрүшпөйт, аны жеңеси болот, башка болот. Бир көргөндө көзүм минус эле, асырдан кийин көрүп калдым баягындай алыстан. Ошон үчүн экинчи көрөйүн деген эле маселе ал экинчи үчүнчү. Негизинде сиз бир жолугушуп көрөсүз, бирок бир көрүш керек деп анан көздү уялтып такап туруп албаңыз мейлеп. Кыз байкуш сүрдө анан өзүн жоготуп койбосун, тешип ийбеш керек да көзгө атар мерген болот. Бир жолу жолугушуп деген сөз. Калган 2-3-үчүсүн ата-энеңиз жолуксун деген маани. Түшүнүктүүбү? Кенен далили менен чубак устаздын мешитинде айтканмын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Мугир ибн Шуба деген сахабасы болгон. Бул хадис Бухари Муслимде келген. Ханафи мазхабта Ал-Ахкам Шариф ал-Ахвал аш-Шахсия деген Шейх Кадри Башан 5 томдук китебинде келген, биринчи томунда. Жуучулук, хитба деген темада, жуучуга баруу. Сахабага айткан, үйлөндүңбү, үйлөндүм деген. Аназар илей, аялыңды көрдүңбү, үйлөнүүдөн алдым? Жок, көргөн жокмун деген. Көрө элекмин деген. Унзур илейга, карагын деген. Бул хадис Сунан Абу Давудда келген. Кара, үйлөнө алдым, кимге үйлөнүп атқан карап кой, адам мал алса деле карайт да, туурабы? Балаңа велосипед алганда карайсыз го. Жерден көлүк алганда. Ой, чоң келеби, кичине келеби, кандай депчи, Кытайдыкы башка деп. Анан үйлөнүп аткан шерикти кара. Унзур илей, аялыңа кара деген. Фаиннаху карап үйлөнгөнүң ахра аютама байнахума. Ортоңордо сүйүү узагынан болууга себеп болот дейт. Бул кепилдик болот. Эртең бир нерсе айтат да өзүң көрүп үйлөнгөнсүң го дейт да, туурабы? Анан көрбөй койсоң айтат, шылтоо болуп калышы мүмкүн да, жок. Я тогда не посмотрел депчи. Ошондой шылтоо болуп калбаш үчүн, сүйүүнүн булагы оруштап чыгуу үчүн бир карап кой дейт. Пайгамбар салам унзур деген кара деген буйругу Ханафидің усулуна салганда ал-амру ла яқтади такрар ва ла яхтамилуху матнул манарда келет. Пайгамбар салам буйругу 3 ирет кара, 4 ирет кара деген буйрук мындай такрорду талап кылбайт, улам кайталанат. Бир иретине эле кетет. Ошон үчүн бир жакшылап жолугуп көрүш керек. Калган ата-энени жөнөтүш керек. Сиз көрүп деле тешип кете албайсыз да, сизде фильтр жок. Сиздин ата-энеңизде фильтр бар. Чай куюп аткан эле көрүп коет. Чай куюп атканда чайга колун салып алып келсе, байкуш элтең өлтүрөт го бизди балет кылып дейт. Анан чалды бармагын салбаган деле турмак узун экен, не бале болуп кетти деши мүмкүн да. Туурабы? Не бале деген эми ошондой сөз, не болуп кетти деши мүмкүн. Катыгын кокуй депчи. Кандай берип атат, эпчилдиги, сөздү дурустап сүйлөп атабы? Ошентип алар көрүп коет. Сизге караганда эми азыр аны деле унутуп калдык. Бетти карайт, колду карайт деп келет, беттен билинет, колдон билинет дейт. Ана макияж чаптап алса билинбей деле калып атпайбы азыр? Анан ал илим деле унутулуп бара жатат. Экинчи суроо. Куранда эркектерге жана аялдарга көздөрүн ылдый кылсын деп келген го. Нур сүрөсүндө келген. Кул лил му'минина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Му'мин эркектерге айткын деген Алла Таала Куранда. Көздөрүн арамдан сактап, уяттуу мүчөлөрүнө ээ болушун сактасын деген. Арамга оң тетире таштай бербесин деген. Агытып, сугатып. Андан кийин эле аялдарга буйрук келген. Ва кул лил му'минати ягуддна мин абсарихин ва яхфазна фуружахум. Аялдар да өз кезегинде көздөрүн сактап, анан уяттуу алакандай намысына бекем болсун деген. Эми карап туруңуз. Не деген ата-бабалар болгондо биздин ата-бабалар динди бекем барманган. Азыр келип эле бардыгын бидаатчы кылып, кафир кылып атпайбы биздин ата-бабаларды? Как будто алар адашып эле жүргөндөйчү. Алар Куран менен сүннөттү жашоосуна киргизип ийген. Сиздин Куран сүннөтүңүз жеңем өтпөйт, алар жашоого киргизип ийген го чиркен. Не деп айткан? Аял эркек бузулса көзүнөн, аял бузулса сөзүнөн, үнүнөн деген. Эркек көзүнөн бузулат, аял үнүнөн, сөзүнөн бузулат деген. Үнүн созуп сүйлөшүп калганы бир нерсе бар деген сөз. Өзү мындай эле сүйлөйт, келдиңби деп эле сүйлөйт.
анан бирөөгө ооба деп тембрлер өзгөрүп калат да. Үндүн тембрлери. Өдөлдү жанагы ким казактан чыккан бирөө бар го? Ким ошо тембри күчтүү дейт го. Ким бар эле жаш бала? Димаштыкы эми биз ырчысын адал деп аткан жок. Анын тембри дүйнөдө мындай да чыгат экен, мындай да түшүп кете берет экен да алчы. Бир тур ошондой тембир үнүн аял жасантып эметип атса, ал ою жаман деген сөз болуп калышы мүмкүн. Чубаксыз айтат го, кыз киши албасын. Анан корс сүйлөсүн бөтөн эркекке, күйөөсүнө сүйлөсүн ошентип. Ошон үчүн эркек көзүнөн бузулат, мынтип көзү аңып калса этиятташ керек. Аял үнүнөн бузулат деп келет. Эми деп келген ошондо аял кишилер эркектердин жүзүнө карабаш керекпи? Жок, эми карабаш керектен кандай? Иш алкагында мисалы эжекебиз паспортный столдо иштесе, эркек келип калса ошо ким экен караш керек да, туурабы? Террорист болуп калса эмне кылат, элестетиңби? Кудай сактасын, жардыр уем деп жүрсө. Базадан чыгыш керек. Караш, бул өзүбү бирөө паспорт алып инисин жөнөтүшү мүмкүн. Жат эле бирөөнүн паспорт сатып жөнөтүшү мүмкүн. Ошону тастыкташ чын жүзүнө жетиш үчүн караш керек. Караганда бир тигилип билип анан кетиш керек. Карап соктанып калса, же караганда шахват менен делебеси козголуп, кумары кайнап карасан да күнөө болот. Же бир эле караш керек экен, кийинкилер күнөө болот, бир узак карап койбош керек. Иш алкагында карайт болду. Карайт да, туурабы? Иш алкагында карайт. Иш алкагында карайт. Эркек киши да аялдарды карайт. Мисалы араб өлкөлөрүндө чүмкөнүп жүрүшөт да, кээде чүмкөнүп күнөө иштерди кылып коюшу мүмкүн. Карайт, ким? Бул паспорттогу адамбы жокпу? Ошончолук деңгээлде уруксат. Ошончолук деңгээлде уруксат. Экинчи кароосунда деп сыяңыз түгөнүп калган сыяктанат. Кыясы. Экинчи кароосун түшүндүрдүк. Адам ба жумуш алкагында ниет бул жерде каралат. Көп карабайт. Караганда иш алкагында караса бир жөн. Анан көчөдө кетип барат, көзүңүз түшүп калса болду. Бул жанагыго актрисага окшош го деп экинчи ирет акмалап артынан карасаңыз болбой калат. Бир аксакал небересин ээрчитип айылдан Бишкекке келип калыптыр, шаарга. Анан элеттен калаага келип калат да, анан баласына жолдон акыл үйрөтүп келет экен, насаат. Балам, эми бул жерде ар кандай болуп калат. Ошол учурда жанагындай кыздарга көзүм түшүп калса астагфирулла деп айткын дейт экен анда дагычы. Анан небереси астагфирулла десе кана дейт имиш да. Ошондой болуп калбаш керек. Ассаламу алейкум дейт. Бул катты биринчи бет деп жазыптыр. Карасаң, не деген эмгек дейм да. Бак жеркен. Бул катты аягына чейин окууңузду суранам дейт. Кудайым сабыр берсин эми. Менин катым мындайча дейт. 5 жаштагы кызым аккан оорусу менен ооруп, 9 ай ооруканада жатмак дейт. Туркияга барып, Костный мосттон пересадка кылдырып келдик. Азан боло элек убакыт бар. Туркияга барып, Костный мосттон пересадка кылдырып келдик. Тилекке каршы кызым 6 августта дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол кызым жана биз Зариядан келатсак, Майрамбек мырза, бурулуп келатсак, ошо пешеходдорду караш керек экен да, барып жолдо же мындай подземка астынан кире турган же үстүнөн көпүрө койбосо өтө көп ошо пешеходдордон шашылып айдашат экен. Бизлер намазда да шашылып окуп аткан, молдеке сабагын качан бүтүрөт деп мени да шаштырып аткан, өзү да шашып аткан, жашоо ушинтип өлөтүп кетпесе болду. Анан пешеходдон бир баланы сүзүп коюптур, бирок жеңилирээк окшойт, бала өң алеттен кеткен. Апасы гана болуп тез жардамга алып барыш керек деп, апасы келип баласын кучактап атат. Садагың кетейин балам, сен менин байлыгымсың деп. Ошол туура сөз ошол. Бизде кээде байлык көрүнбөй калат да, бизге чыныгы байлык. Бала, үй бүлөнүн амандыгы, тилиңиз уккан аял, жароокер күйөө, жар бул чыныгы байлык туугандар. Караңыз байкуш кишине дагы. Ошол кызым өтүп кеткенден бери дейт, 6 августта дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол кызым өтүп кеткенден бери папасы дейт. Демек бул киши аял киши бирөөдөн берип жөнөткөн да могу суроону. Ошол кызым өтүп кеткенден бери папасы дейт, атасы үйгө келе элек дейт. Ал убактабой жумушта иштегендиктен жол жүрүп келгенче кызыбыз өтүп кетти. Таарынып келбей атыптыр да. Эмнеге мен келгенче сактап турган жоксуң деп мени күнөөлөп жатат дейт. Эгерде Кудай Таалам күйөөңүздүн таарынуусу эп болмок, Кудай Таала адамдардын өмүрүн адамга тапшырганда таарынганда болот эле. Кудайым адамга тапшырганда өмүрдүчү сен сактайсың мындай деп. Бул өмүр, өлүм, ырыскы бул Алланын колундагы кудуретиндеги нерсе, Алланын кудуретиндеги нерсе. Ага биз эмне кыла алабыз? Пенде сактап мунарага баргансызбы тет жердеги буранага? Сактап тургандын токмокто, сактап тургандын өзүндө Кудай Таала ажал деп ырыскыны жүрөтсө, жөн эле ууме суу ичип деле өлүп кете берет да адам. Фаида жа ажалхум, Куранда аят бар. Ажал мөөлөт, ичер суусу көрөр күнү бүтүп ажалы келгенде Куранда келет. Ла ястахируна саатан. Саат дегенде 60 мүнөт эмес. Бир көз ирмемде кечиктире албайт, вала ястахны бир алдыга да кыла албайт. Эртерээп жанымды алчы мен кыйналып кеттим деп да айта албайт.
Канча больницадан, бейтақмалардан ертең өлесін дегендер 40 жыл жашайды, жарыгерлер өліп кетеді өз диагноз шығарғандар. Аға чейін. Адам бір көзірмемді алдыға жылдыра албайды, артқа да жылдыра албайды. Ошон үчүн күнөөлөбөш керек сизде. Кандай бул? Кудайга иман келтирбеген адамдын жоругу бул. Деп күнөөлөп жатат. Дарыгерлерге дагы барып, аларды да күнөөлөп урушуптур. Бирок кыйын, мына ажыкем сосуд диск болуп иштейт го. Кээ бирлери келип ушинтип уртокмо калып тура. Дарыгер колдон келишинче тажрыйбасына, билимине таянып, жакшы окуп, тажрыйбасын толтуруп кылыш керек. Бирок акыркы нерсе натыйжа Алладан го, туурабы? Эмнеге мен келгенче сактап турган жоксуң деп мени күнөөлөп жатат. Дарыгерлерге да барып, аларды да күнөөлөп урушуптур. Бирок дарыгерлер да менде да эч кандай күнөө жок. Себеби Туркиядан пересадка болордо эле врачтар айыкпай турганын айтышкан барганда дейт. Пересадка $12,000 тургандыктан сбор кылдык. Сбордо да өзүм жалгыз чуркадым. Кызымды да жалгыз түйшүгүн тартып карадым. Күнөөм, кайын журтум эч нерсе кылышкан жок. Ал тургай өлгөндө да жайды, өзүмдүн байкелерим таап көмсө, ал үчүн да ар кандай сөз чыгарып, кайненем ар дайым күйөөмдү бузат, өкөтен калп сүйлөшөт дейт. Үйгө басып келген жок. Кызына Куран окуп, күмбөзүнө барган жок. Кайын журтумда небереси өлгөнүнө эч бир кейиген жок дейт. Ошол адам менен ажырашышым керекпи? Күнөөгө батпаймынбы? Кандай кылсам кеңешиңизди бериңизчи дейт. Жан дүйнөнүн жаңырыгыда башка учурда жана кызым өлүм алдында жатканда да убактада келе жатып, бир жума ата-энесиникине жатып алчы. Экинчи балам 2 жашта, 5 жаштагы кызым оорукчан болгондуктан жалгыз катуу кыйналган күндөрүм болду. Кайнене кайнатам кызыңа каралаш дебей, бизди кара деп атаандашып, кошо ооруп, акчасын кызганып, ар кандай сөздөрдү айтышты. Динсиз, калпты көп айткан, ойлору таза эмес адамдар. Күйөөм экөөбүз намаз окуйбуз, бирок ата-эне туугандарынын сөзүнөн чыга албайт, өз ою жок. Калп болсо да ошолордун айтканы менен экөөбүз көп урушабыз. Такыр калыстыгы жок. Ал жерден жала жаап, каралап тийишкен адамдар. Жашаганыбызга 9 жылдын 100 болду. Динсиз болгондуктан теңелбегенге аракет кылдым дейт. Ата-энеси динсиз эмес экен, мусулман дининде эмес экен да. Бирок азыр чарчап калдым. Кызымдын өтүп кеткени, жалгыз бакканын баары кошул ташыл болуп жан дүйнөм ооруп турат. Кеңешиңизди күтөм дейт. Ошого кээ бир түндөр уктай албайсың да. Кээ бир түндөр суроо келет, туугандар уктай албай эле чыгасың. Аялыңа билдирбейсиң го эмне болуп атасың, ушундай. Китеп окуйм деп койсоң да сыртка чыгып, ары басып, бери басып, намаз окуп, дуа кылып, бирок уктай албай чыгасың да. Алладан өткөн эч ким мээримдүү эмеспиз, туура. Бирок адам экенсиң да баары жүрөгүңө кирет, чыгат, анан дарыгер сыяктуу мындай сырттан чыгарганга аракет кыласың, бирок боюң кичинекейби билбейм, айтор жүрөккө кирип кете берет да. Могу суроону алып келген адам биз куфтан окуп чыгабыз. Бул жерде сизди ажырашып кет дей албайм. Күйөөңүз менен ошол суроону алып келген адам байкатпай чыгыңыз же сыртта күтүп туруңуз. Күйөөңүздүн номерин ошо сиздин эжеңиз окшойт, жездеңиздин номерин бериңиз, биз менен сүйлөшөлү, кандай акмак немесиңдер. Күйөөңүз балким жездеңиз тобого келип калса, эжеңиз менен жарашып калар. Эч кеч эмес. Тобого келиши кеч эмес. Түшүндүрүү ишин жүргүзөлү. Аял затым ондай кыйнап, бул кыйын суроо. Үмөт атканда келип кайра кечирим сурап, бул Алланын жазган тагдыры деп, келинчегин жоошутуп, мен жокто өзүң бүт жүгүрүпсүң деп, чекесинен өбөп, шүгүрүн айткан ордуна ушундай кылып, нагадандык, нагышырыздык кылып атасың деп, жездеңиз менен сүйлөшүп түшүндүрүү ишин жүргүзөлү. Ошону угуп оңолуп калса жакшы мамилеңиздер. Анан ошондо да оңуңуз так секирип, оң жолго жанагындай бирөөнү от кайдасаң бокко качат болуп, ошондо нагадандык кылса, анда ачык эле жоопту беребиз анда сизге. Ошон үчүн бир аракет кылып көрөлү, туурабы? Туугандар, тобасын бер. Алла өзү мүмкүнчүлүк берип атпайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи доорунда өтө кыйын маселе сиз тараптабыз. Бирөө келип арак ичет, бул Бухарыбыздын келет. Арак ичип Расулуллах 80 бала курдуртат, дагы бир канча убакыттан арак ичет, 80 бала курдуртат. Үчүнчү да ошентип арак ичип мас болуп кармалып тутулганда, бир аксакыллы, сен Куран түшүп пайгамбарымыздан алдың да, бир эмес, эки эмес, дагы арак ичтиңби? Шайтан алгыр дегенде, шайтан алгыр, бактысын ичип койгур дегенде, Расулуллах айткан антип айтпа деген. Шайтан алгыр десең, шайтандын максаты ошол адам тозоктук түбөлүк кылыш. Балким Аллах тобоңду берсин, ынсабың берсин деп айткан деп айтат. Ошого бир ушул хадиске ылайык аракет кылалы, анан болбосо айтабыз сизге. Же молдонун тилин укпаса, же ынсабына келбесе, түрүлүктө оңдолбогон адамды кабыр түздейт. Андан да акырында айтабыз анда. Бир аракет кылып көрөлү, бир аракет кылып көрөлү. Ооз эки суроолор бериңиздер, жандуу суроолор.
азыр кечиресиз. Кылычбек кызы Дария дуа кылып коюңуз. Жанагы аксакал атанын эмес деп эдикпи? 7 кызын чоңойткон акыркы кызы дичпар ошол киши Дария дуа кылабыз иншалла. Муну бияка эле алып коелу. Дария деген аттын майнысы кандай дептир? Дария десе Дария экен да бул. Араб тилинде даро ядри, Дария деген сөз билимдүү деген сөз. Билимдүү деген маанайда туура эле. Азан бүтүп кетсин, азан урматын. Анан имам келгенче жандуу суроолорго кезек беребиз. Ага чейин китептерди ала берет. Могу маселе боюнча. Күйөөсү келип көңүлүн жубатыш керек эле жеңебиздин, туурабы? Көңүлүн жубатыш керек эле эркек адам болуп. Бул тагдыр. Сенин күнөөң жок, сен өзүң аял башың менен чуркапсың. Көмүлгөнүнө чейин ошо кыздын жерге берүүгө чейин чуркапсың. Рахмат деп чекесине көңүлүн жубатыш керек. Туугандар, көңүлдү жубатуу муну араб тилинде муасаат дейт. Көңүл жубатуу муну баарыбыз билели ушуна бүгүнкү сабакта. Бул эң чоң сүннөт болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи аманат кылып тапшырган эң чоң сүннөт бул көңүл жубатуу болот. Хадис энебизге бир күнү Жебирейил периште келип, Бухари Муслимде келет бул хадис. Фа акрихас-салам. Жебирейил периште келип, сиздин жубайыңыз Хадича энебиз көзү туруп эле Алла Таала сиздин жубайыңызга салам айттырды дейт. Элестесиң, не деген бакыт? Алла Таала сиздин аялыңыз Хадичага салам айттырды дейт. Не үчүн? Изхия туасиннас. Анткени пайгамбар салам кыйналып, мен үңкүрдө ушундай окуя күбө болдум деп келгенде, пайгамбарыбызды жубатып көңүлүн алган да. Жетимдерди жубатып турган. Эң чоң Хадича энебиздин сыпаты ошондой сыйга татыктуу болгон сыпаты. Пайгамбарыбыз салам артында туруп көңүл жубатып тургандыгы. Пайгамбар салам өзүнүн үлгү экендиги, я абан нугайр, ма фалан нуайр деген. Bir bala çımçık meçitke baratқанда bir kenede ойнаған бала çımçık ойнап көтөр ойнойт эле. Bir күнү караса бала ойнап аткан экен, ыйлап аткан экен. Не болду десе, баягы чымчыгым өлүп калды деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир намазга барганда, баланча чымчык эмне болду деп, ошону кайгыдан чыгарып, жаш бала деп койбостон, ар өткөн сайын ошону эстетип, көңүлүн жубатып турар эле. Не болду баягы чымчыгың деп акырында кайгысын унутуп бала экен жанагындай көңүлү баягындай көңүлү бошошпой сүйүнүп калды. Пайгамбар кандай көңүлдү жубаткан адам эле. Колунан жана Сейидна Мухаммад Расулуллах деген Абдулла Сурачиттин устазынын китебинде келет. Пайгамбар салам адамзат мырзасы деген. Кайсы бир аял арманын айтып келсе, ошол апа кемпир пайгамбар салламдан бурулуп кетмейинче көңүлүн жубатып өзү бурулуп кетпейт эле дейт. Намазына киргенге чейин дейт. Көңүлдү жубатуу чоң сүннөт болот. Анан көңүлдү жубатыштын ордуна келип ал аялын кемсинтип отурган бул эркектик эмес бул. Бул наадандык бул. Эркектин кейпин ошол эркек болбой жаман сөздү айткым келет го өлүп калсын деп, бирок эч кимге өлүм тилебейбиз. Кандай бул жаман нерсе? Ошон үчүн түшүндүрүү иши менен алек бололу. Анан болуп калса жакшы, болбосо мончоктуу көз жерде калбайт иншалла. Мен буга чейин эч кимди ажыраш деп айткан эмесмин, ал кеңеш туура эмес. Мындан кийин да айтпайбыз, бирок кээ бир учур болот. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Укса ынсабына келип, болбосо Кудай ырыскыңызды берет иншалла. Бир-эки жандуу суроолор туугандар. Имам келгенче жандуу суроолор барбы? Америкада трак айдагандар сапар алганда кыскартабы, кыскартпайбы? Чубак устазыбыз айткандай, эми эки сөз талаш тартышма. Мен мурда диги фатвамды айткам, алымдардан сураштырып келгенде, ошол жумушу болуп калган себептен алар толук окуйт деп чубак устаздын фатвасы бар. Элдин башын айландырбай ошол фатваны эметели, чубак устаз айткан себептен. Квасты дагы деле тактай электим, ага эскертиңиздер, толук изилдей электим. Анткени ошол тармакты иштеген жанагы эмелер тактайын, Ошон үчүн жооп бере албайм, чындап жооп бере албайм. Биринчи кезекте садака, бул киши угулбай калышы мүмкүн да эфирге. Садакада жакын туугандарбы же жалпы диндеш бир туугандар? Биринчи кезекте жакын туугандар. Ооба. Андан кийин кетет. Жакындан алыска кете бересиз. Мүмкүнчүлүккө жараша. Акчаңыз мындай өтө аз болсо, үнөмдүү болсо, эң жакындарга бересиз. Ашып жатса анан 2-3-чү кете берет. Шунчалык ашып кетсе, акыркы тууган адам атабызга алып такалганга да бересиз. Дагы туугандар. 10 жылдык үшүрдү бере элек болсо, жердин акысын да берет, чыгарып эсептеп бериш керек ага. Бул жерде бири-бирине кирип кетет деген сөз жок. 1 жылдын зекетин бербей, 2 жылдыкын бербесе, 1 жылдыкын эле кутулат деген сөз жок. Ар бир жылдын эсеби кошулуп берет. Бул үшүр жердин зекети.
Ал кечирилип кете турган нерселер орозонун каффараты. Бир адам орозону бузуп коюп, себепсиз эметип, анан каффаратын өтөй элек болсо, ал каффарату тададахал деген эрежелер бар фикх китаптарда. Алар кирип кетет, бул кирбейт. Өкүнөм сабак ала албай калдым, жанына барат. Египетте болчумун, эми ал убакта биз жаңы Египетке барып, анан виза маселесин деле жакшы билбейт элек, андан кийин эле Сурияда когалаңдуу күндөр болуп кетти. Ал коопсуздук маселеси болуп калды да бара албадык. Бирок эми ал кишини түшүмдө көргөм бир канча ирет. Түшүмдө көп сабагына катыштым. Эми өң башка нерсе да. Ошон үчүн айтабыз, көзү тирүү аксакал устаздарды барып батасын алыш керек. Жана бойкоттун канчалык арам экени. Бойкот темасы. Садагыңызга кетейин. Эми бүгүн сиз сабакка биринчи ирет келип аткан окшойсуз, бирок биз көп айттык. Баягы сизге айтып коеюн, алтын иним. Бойкот маселеси канчалык арам. Эми товардын өзүндө зыяндуулук болбосо, негизичи баягы бир буюмдун баш жууй турган шампундун өзүнүн бир зыяндуулугу болбосо, башка болбосо товардын өзү арам эмес ал. Бирок аны ошол жөөттөр, масондор чыгарып, иллюминанттар, ошол нерсенин акчасын бейгүнөө наристелерди өлтүрүп, дүйнөлүк стандарт ондун өзүнүн күчү жетпей атат же күчү 70 болбой атат да. Ошондой бейтапканаларды, окуу жайларды да кыйнагандык үчүн аны албаган жакшы болот.